Калк саламаттыгы үчүн күрөшкөн дарыгерлер өзгөчө кубанып турушат. Анткени буга чейин имараттын эскилиги жетип, кызматкерлерге да түйшүк жаралып келген. Азыр болсо заман талабына жараша бардык шарты менен үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бүткөрүлдү. Биздин ишканабыз 2 чабанга арналып салынган. Приспособленный зданияда иштечүбүз. Кабинеттер тартыш болгон. Бир кабинетте 2ден врач отуруп, население биз келген маалда азыраак болчу. Азыр 10.185ке өстү. Шарт азыр эми жакшы. Кабинеттер көп. Кудай кааласа бардыгыбыз жакшы шарт иштеп, ушу элди жакшы обслуживать эткенге аракет кылабыз, обслуживать этебиз. Барпайыл аймагындагы 5 айылдын элине эми ушул жаңы имаратта тейлөө көрсөтүлө баштайт. Жергиликтүү жашоочулар болсо, эл үчүн жасалган жаңы имаратты салгандарга ыраазы болушууда. Аябай элибиз ыраазы. Şu Araplarga dagы чоң ыраазыбыз билдиребиз. Мурда бул фаб деген кичинекей болчу, жетишпейт эле помещениялар, бөлмөлөрү тар болчу, процедурныйлары тар болчу. Эми Кудайга шүгүр, Аллага үнүбүз жеткен экен, сонун болуп, мындай кылып дарыгерлер тобу, үй бүлөлүк тобу зданиясы тапшырылып жатат. Номер 17-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун курулуш иши 2022 жылдын январь айында башталган. Астанабил кайрымдуулук фонду тарабынан 29 миллион сомго бүткөрүлдү. Айыл аймактын өкүлдөрү тарабынан дагы жылуулук системасын улап берүүгө акча каражаты ажыратылган. Жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 500 миң сом акча каржыланып, ичинки отопление, котельный, тышкы жасалгалоону, азиление, решетка, лотокторуну коюш жергиликтүү бюджет менен 30%-ини өзүбүз каржылап бериш керек эле. Ошол бизге белгиленген 30%-ини кылына турган иштердин бардыгын бүтүрүп бердик. Бул күнкү ачылуу аземге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттарынан дагы катышышты. Алар өлкө аймагында соңку кездерде билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагында эскирген имараттарды жаңылоого өзгөчө басым жасалып жатканына токтолушту. Нара Жапарова, Баяман Тургуналиев, Сузак району.